Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы менен Ала Тоо 24 телеканалы ушул жылдын 28 ноябрына белгиленген Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого байланыштуу маалымат берүүсүн улантат. Саламатсызбы көрөрман. Бул жолку программада биз шайлоону өткөрүүгө даярдык мезгилинде жана шайлоо учурундагы арыздаттануулар боюнча кеп курабыз. Студиябыздын мейманы Борбордук шайлоо комиссиясынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Медина Кутпердиева. Медина Мирлановна, саламатсызбы, студияга кош келиңиз. А дегенде бул жолку шайлоого үмүт арткандар абдан көп, ошол эле талапкерлер арасында жана шайлоочулар арасында. Анткени бул жолу жогорку бийлик тарабынан президент баш болуп шайлоонун таза өтөөрүн жана ар бир мамлекеттик муниципалдык кызматкер кайсыл бир партияны же кайсыл бир талапкерди үгүттөп мындай бир шайлоо процесстерине катыша турган болсо, анда катаал жазалар күтөт экендигин эскертип жатат. Бул жолку шайлоого жалпы БШКнын ошол шайлоону таза ачык айкын өткөрүүгө даярдыгы кандай? А дегенде кепти ушундан баштайлычы. Рахмат. Өзүңүздөр билгендей, ошо Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга одоно чоң өзгөртүүлөр киргизилген. Аталган өзгөртүүлөр сиз айткан жанагы административдик ресурсту кыянаттык менен колдонууга чаралар жана колдонууну недопущение таких нарушений жол бербөө боюнча өзгөртүүлөр киргизилген. Мисалы айтып кетсек, ошо 21 беренеде мурда мамлекеттик кызматкер, кайсы кызматта болобу, мамлекеттик кызматкер, муниципалдык кызматкер жөн эле өзүнүн кызматтык милдеттерин токтотуп туруп шайлоодо катышууга укугу бар болчу. Азыр аталган беренеде бөлүнгөн да, кайсы кызматкерлер, то есть муниципалдык саясий кызмат орундарын ээлегендер жана мамлекеттик саясий орундарды ээлегендер, ошондой эле жанагы муниципалдык мамлекеттик ишканалардын башчылары өзүнүн кызматтык ишин токтотпой, прекращает. Ну, не приостанавливает, а прекращает. То есть толук токтотуп, анан шайлоого катышууга укугу бар. А мисалы муниципалдык, мамлекеттик кызматкерлер, административдик кызматкерлер өзүнүн ишин токтотуп туруп шайлоого катышууга Кыргызстандын дегеле шайлоо мыйзамдарында бир топ өзгөрүүлөр болду. Ошол эле биздин бул жолку 28 ноябрга белгиленген парламент депутаттарынын шайлоодо биз биринчи жолу жаңы аралаш система менен баратабыз. Мында албетте жаңы киргизилген эрежелер да бар. Сиз укуктук бөлүмдүн башчысы катары бүгүн көбүнчө биз баягы шайлоону өткөрүү маалында, даярдык көрүү учурундагы процессте арыздаттануулар жөнүндө кеп куралып атпайбыз. Ошондон улам ушул биздин шайлоо мыйзамдарыбызда арыздаттанууларды кабыл алуу, аны кароо жол-жобосунда кандайдыр бир жаңычылдыктар, өзгөрүүлөр кирдиби? Бул жерде айтып кетүүчү нерсе, чоң өзгөрүүлөр кирген жок. Процедура мурдагы бойдон эле калды. Айтып кетүүчү нерсе ошол жана 3 күндүк мөөнөт арыздаттанууларды шайлоо комиссиясына берүү боюнча ошо 3 күндүк мөөнөт ошол бойдон эле калды. Жана арыздаттанууларды кароо мөөнөтү 3 күндүк мөөнөт же болбосо жана 5 күн в исключительных случаях 5 күндүк мөөнөт калды. Бул жерде айтып кетүүчү нерсе, мурдагы аймактык шайлоо комиссияларынын ордуна азыр Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоо убагында аймактык шайлоо комиссиясынын ордуна округдук шайлоо комиссиялары болот. Мурда 54 аймактык шайлоо комиссиясы болсо, азыр 36 округдук шайлоо комиссиясы болот. Ошол эле анан айтып кетүүчү дагы нерсе, бул республикалык масштабтагы шайлоо болуп атканына байланыштуу ошол талапкерлер, саясий партиялар тууралуу арыздаттануулар ошо БШКга берилет да. Мисалы ошо территориалдык, аймактык признагы бар ошо арыздаттануулар ошо округдук шайлоо комиссиясына берилет. В целом мындай чоң өзгөрүүлөр арыздаттанууларды кароо процессинде кирген жок. Ошо мурдагы биздин шайлоочулар көнгөндөй эле процесс. Арыздаттанууларды дагы кимдер бере алат? Арыздаттанууну шайлоочулар бере алат, талапкерлер жана алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, саясий партиялар алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана коомдук байкоочулар бере алат. Бул жака ошол коомдук байкоочулар боюнча өзгөрүү кирди. Бул
бул берени мурда байкоочулар деп эле турчу, азыр коомдук байкоочулар бере алат. Мисалы ошол уже талапкерлер жана саясий партиялар өздөрүнүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрү аркылуу же болбосо өздөрү бере алат. Ал эми ошол келип түшкөн арыздаттанууларды кимдер карайт? Бардык шайлоо комиссияларында, ошо округдук шайлоо комиссиясында дагы, борбордук шайлоо комиссиясында дагы ошо биринчи предварительно ошо жумушчу топко келип түшөт. Жумушчу топ предварительно карап, анан кийин өзүнүн бардык арыз даттануучуларды угуп, жана ошол башка үчүнчү жактардын баардыгын угуп, анан кийин борбордук шайлоо комиссиясына же болбосо кайсы комиссияда каралып атканда ошо комиссиянын кароосуна ошо чечимдин долбоорун жана өзүнүн рекомендациясын берет. Анан уже шайлоо комиссиясы өзүнүн отурумунда карайт да. Предварительное рассмотрение ошо жана жумушчу топ алдын ала кароо ошо жумушчу топ карайт, анан кийин ошо шайлоо комиссиясы өзүнүн чечимин чыгарат. Соттук тартип боюнча даттануу процесси кандай болот? Ошо бул жерде айтып кетсем, ошо участкалык шайлоо комиссияларынын иш аракеттерине же чыгарган чечимдерине округдук шайлоо комиссиясына берилет арыз даттануулар. Округдук комиссиянын чечимдерине жана иш аракеттерине борбордук шайлоо комиссиясына берилет. Ал эми борбордук шайлоо комиссиянын чечимдерине соттук тартипте даттануу бул Бишкек шаарынын административдик сотуна берилет 3 күндүк мөөнөттөн кечиктирилбестен. Административдик соттун чечими менен макул болбогон кезде уже Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна берет. Бул жерде дагы айтып кетүүчү нерсе, ошол административдик процессуалдык кодексте дагы жана биздин ошо шайлоо мыйзамдарында дагы ошо мөөнөт так белгиленген, 3 күндүк мөөнөт. 3 күндүк мөөнөт ал жанагы башка соттук иштер боюнча восстановление сроков болсо, бул жерде айтып кетүүчү нерсе 3 күндүк мөөнөттөн өтүп кете турган болсо, анда иштер ишке кабыл алынбайт жана каралбайт дагы. Деги эле ошол арыз даттануулардын бир жыйынтыгы, ага байланыштуу кабыл алынган чечимдер менен жарандар кайдан таанышса болот? Борбордук шайлоо комиссиясынын официалдуу сайтында реестр бар. Реестр жалоб деп аталат. Ал реестрга кирсе, ошол арыз даттанууну ал жерден калтырса да болот болуш керек. Ал жерге калтырса болот. Андан тышкары жана кайсы стадияда каралып атканына чейин ошо каралып турат. Жана ошол эле арыз даттануунун, чыгарылган чечимдердин скан копиялары менен таанышса болот. Мүмкүнчүлүк бар. Борбордук шайлоо комиссиясынын shailo.gov.kg официалдуу сайтында ошо реестрлер деген разделде караса болот. Көбүнчө сиздин баягы иш тажрыйбаңызга байланыштуу Медина Мирлановна, кандай бир арыз даттануулардын басымдуу бөлүгү кайсыл өңүттө, кайсыл негизде жарандар тарабынан келип түшөт? Эми жарандар тарабынан, шайлоочулар тарабынан жанагы шайлоо алдындагы үгүт маалында көп түшөт. Анткени жана саясий партия фото, видео далилдер менен коштолушу керек. Ошол жана арыз даттанууларга болгон талаптардын бири болуп ошо далилдер менен берилиши керек. Жана даттануучу өзүнүн контакттык байланыш телефондорун бериши керек да. Андан тышкары ошол жана үгүт маалында абдан көп бизде ошо арыз даттануулар келип түшөт. Андан тышкары жана бизде азыр этап өзүн өзү көрсөтүү жана саясий партиялар талапкерлердин тизмесин көрсөтүү этабы болуп атпайбы? Бизде эмки этап бул жана каттоо болот, каттоо этабы. Ошону менен макул эмес болгон талапкерлер, саясий партиялар дагы ошо арыздарын бериши мүмкүн да. Борбордук шайлоо комиссиясынын эгерде демек кайсыл бир мандаттуу округтан талапкер катары көрсөтүлүүсүнө ошол округдун жашоочулары макул эмес болсо? Жок, бул шайлоочулар тарабынан жана үгүт маалында талапкерлер, саясий партиялардыкы ошо эгерде борбордук шайлоо комиссиясы каттоодон баш тарткан маалда ошондо да көбөйөт да. Ошо саясий партиянын көрсөткөн тизмесин же болбосо талапкерди каттоодон баш тартканда ошо алар тарабынан борбордук шайлоо комиссиясынын чечими соттук тартипте даттаналат да. Түшүнүктүү.
Сизге рахмат, Медина студияга келип кыска бирок маанилүү маалымат бергениңиз үчүн ишиңизге ийгиликтерди каалаймын. Урматтуу телекөрүүчү, мен эсиңизге салайын, БШКнын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Медина Кутбердиева менен биз шайлоо процессиндеги арыздаттануулар боюнча маек жүргүздүк. Амандыкта көрүшөлү.